şartları, buranın adamlık girişinden gerisini tutmak yerine yok. Saklap kaçırdık, sizce Біздің үйіміздің документтері болмай жатыр. Бізге тоқтам шығарып беріңіздер деді. Архитектура бар ма? Бұл аймақтарда негізінен өздігін сақтоочу документтер тап эмес. Себеби алды сатқыны өз убагында толук юридикалык келишимдер даярдалган эмес. Ошого негизделип өтпөй калса керек. Эч кандай Бул боюнча андай болгон. Биз ушул убакытка чейин токтом чыгарып келип атканбыз. Ушу гуманитарда бир ай болуп калды, прокуратурадан келип писание келди. Ошол токтомду чыгарышты токтотуп коюлучу. Анын негизинде биз жыйын өткөзүп, иши вице-мэр өткөзгөн 1100га тактоо боюнча жөнөткөнбүз документтерди. Алар айтат, бул маселени сот чечиш керек дедик. Биз болсо шаардык кеңештин токтомуна таянып, баягында 5 сот жерден бекитип берип атканбыз. Хорошо? Прокурор жоқ та бізде, прокурор шақырылады, тақтап тұр, беріле тұрған жер болсы, беріле тұрған. Кешілген жер болса, ол документтештіріп берілді. Уже берілген жер бар, документтерді сапештіріп жатыр. Бул дейм баягында илгери бир участка болуп, Нуранов деген адамдар тап алган жерлерди көрүп жүрчү. Ошол боюнча сот иштери жүрүп жатат. Андай соттың шешімі шыққыша көтерткен мына сұрау берген ежелер, соттың шешімі шыққыша біз күнесі шешкен болады. Біздің бөлім балалар жазып алуы жерменен кішкене бар. Үшін жазып алуы қарап баған жол берілген. Кейінен жалған жол болмайды бөлім. Ол электротеске чешкен жазған мәселелеріне. Мартты мен 6-шы практиканың ішінде библиотеканы мектептерге қатырып берішіңізге сұранамын деді, Умарова деді. Акшып кетебизде временный койгон, ошо ойдон чыгарбай жатсам, айылда врачтарга кабинет жетпей жатат, ошону жазышкан окшойт. Бирок аймактык кеңеш бир жерди тапса эле акшып кетебиз деп турат. Библиотека ошо практиканын ичине кирип калган да. Кайсы жерде бар? Сунушулар барбы? Букеттен акча турган жерде. Кайсы макалай? Библиотеканы акча банкиген антал бошоп беребиз. Бошотуп центральный директор чыгарып Качасыз Özünden şimdi Allah'a Fotoğraf verin mi? Naşa sizde organize şeyler uşak ahvalda. Öztek bakanlığı ileride getirsek, Naşa ile ilgili orada bulduğuna bir tavuk bulup, cevap bizden çekmeyiz, size arkitekturun sohbeti verdiler, hoşuna dedi. Anam biz nimesi getirsek, ilk klan yüzüne getirsek, al, miting kılıp çıktılar, elde kökardılar, nimeni sohbeti verdiler dedi. Mesela o şey, munisipal, bu tipla komünitenin arkitekturun var mı dedi şu? Men yana bölümler biraz hata olsa ikinci düzeltip başka bir oluyor. Albatta şu sizce gayrılı geovetsemerlerge çıkmazdan elinden çoğa çekse oluyor şu mesela. Siz bölgeyi bekliyorsanız, benim amcam bir yapkanlığı tutman yok mu? Yok ufak uzun olduk. Memleketlik bulsak biz de tutup bu bu Kategorinin teritoriyasında çekke verilip ketken. Az bu vakta çılırkan даже transportun bütçengide bazı olsun olmaydı. Çok toz alıştı. Kömürak'ın aslında teknik bir aday kalacak. Yani çılırkanın bu yer upravlen uçtan susuz. Alcılık bir aday. Gürek bir vaksız olmanı verilgen. Yani bana olacak çekke verilip ketken gene alacak. Azıcık da asıl bu bir kiloluk tekvasiyetin üstü açık veriliptir. Yani ne aydan? Borsak beni sayılsın almalıyız. Gösterisi var mı? 2008'den beri Katolik etmemesinde жерінде бар қанша жолы комиссиялық чыгууменен иликтенген тура айтасыз убагында ошол котельныйдын охрана зонасын эске албастан жерлер берилип кеткен экен. Ошол себептен ушул маселе көтөрүлүп жатат. Себеби бул дымыбай турбай жатабыз. Бүтүн
күн чыга турган турманын аткан зонасында жайгашкан үйлөр дагы бар да. Аксакалдар жакшы билет. Муну жеринде атайын комиссия менен иликтеп, андан кийин юридикалык баа берилсе, бул бир ишкананын жер мындай чечилип турган маселеси болбой калды да. Себеби көптөн бери бул маселе көтөрүлүп келген. Исаковтың алдында оларға тоқтап шығып тұрды. 2519 квадрат метр жер. Адам мындағылар, мен де тапсырма берейін. Комиссия түзіп жасырмақпыз тұрып, комиссия түзіп қарап, тезірек комиссияның қорытындысын шығарып тұрып, бұндай талаш тартыс мәселелер сотта шешіледі. Мақұлы сот, егер сіздерде дағы болсақ болса, бұларда дағы болса, сотты шешіліп қандай көшірді болады. Сотқа біз ертелетіп бір тарап шешкенге әрекет қылады. Мақұлы, мен азыр ағадағы бұлдағы дей алмаймын. Значит, өкіметтен қолыңарда рахмет бар екен, талаш тартыш, муниципалдық жерде үстінен ақпаратқа рахмет берілген. Бұндай мәселе талаш тартыш мәселе сотта шешіледі. Мэр айтты, же болса аймақтық кеңес төрағасы айтты деген болмауы керек. Талаш тартыш нәрсе сотта шешіледі. Мақұлы, сол үшін азыр біз тездетпейді, комиссия түзіп қарап, бір 10 минут ішінде ошоны қарап шыққан мақұлы, сұрау мүмкін. Endi biz ata uyimizni sog'ganimiz yo'q. Bizga arxitekturadan bergan 70-yillari, 75-yillari berilgan. Kelib olib bizni qanaqa uy sog'ibsan, mana qilyapsan deydi. Undan ko'ra kerak biz aqchasini to'laylik, aqchasini beraylik, shu betonli stolbaga qo'yib bersalar, qancha kessa biz shu 10 tacha stolba. Hozir agar borsiz, stolba antarib ketaman deb turadi. O'zlari ham chiqolmayapti stolbaga. Bu boyunca dağlarga dağ bergen birisi kat inspeksiya bilen oşoldu gerek boşaltılsa biz buna kanuna gelip işlem yürüyoruz. Qancha jolu kelip boşalttılar dedim. Bir sene berdiler mi bunlardan boşalttı? Bergen misin? Finişkemiz. Qachon keldiler akı? Kıyımda gelgemiz. 8 yıldan beri çeşitli ediyor dedim. Bura? Buna hazır çeçillet oğuncağına da oldu. Qancha çeçip beresiz? Qancha bilmiyorum. Ündemese bunun alayması bekliyor. Birisi takip etmesi. Şu uaktisini aytıp koyuyorlar, biz aytaydık da ama elbası. Var, koşa işleşiyoruz eminenç. Ulan aytıp bir cumanın içinde qarab, mağa mılanca günde çeçilет eкен деп qayra ошол арыз эсине билдирип койгула. Макулбу мына күнү чечип беребиз деп. Мына мага дагы жооп берип койгула. Бирок жол айдын ортосунан өтүп калганда өтө жактагылар бизге чыкпай атат. Чыкпайт эми өзүбүз күчүбүз менен эптеп коебуз деп атабыз. Ошондо дагы жазда баягы ылдый жакка үчечип койбосо бизге суу чыгыш кыйын болот. Жазында сөз токтоп калат. Азыр эми өзүбүз эптеп үстүгө чыгарабыз, пул токтоп жаңыбыздан деп аракет кылып атабыз. Ошону үчечип коюп ошолорду карап берсе, же биланчы болсо башка проектисин киргизип койсо мүмкүн жакшы болот эле. Көпчүлүгү жазында суу иче албайбыз. Азыр ошону сурайын деп. Өзү 2 сааттан эле суранган башында. Азыр круглый сутка берип атабыз. Төлөгөн жагы дагы начар болуп атат. Биз өздөрүнө ремонт кылганда азыр уже 700 эле адамды зорго учетко койдук. 56 000 сом карыз болуп калды азыр ушул күндө. Колонканы 2 жолу сындырышты өздөрү. Мен бардым туурабы? Бирине тартса, экинчиси болуп эле кыргызча болуп атат. Жогору жагындагыларга бир көчөгө уруксат бердик. Үйүнө алып келишти. Талай Назарбекович, биз көчөгө колонка бергенбиз. 40 айлы десе, кайра өзүңөр ортого чөтпайсыңар бириңерге. Ар бир үйгө чөт киргизиш үчүн проект гана чечпесек болбойт Талай Назарбекович. Бу жерде жөн турумуз пайдалангандан болот өзүлөрү. Бирок салдыкты жаңы проектилерде талап ушундай болуп атат да, алар сразу келип райондо деле бүт жерге учетчик коюп атат да. Баягы мынаны түйүн жамабаса болбойт да. Мынаны азыр туюк турат да. Тешип койсоң алып түшүп калат да. Сиз ошону жаппай атасыңар да, баягы краны барлар. Жап койсо чакан түйүн бүтөп коюш керек болот. Ошон үчүн эми жаппайт. Азыр эми учетчик коюш керек, башка арга жок. Азыр проект менен иштеп атабыз аны. Центральный көчөдө Кашым жерибизде мына 2 километр тапканбыз. Эми үй-үйүнө деп атат, эми көчөгө кетип атат да.
рельеф өзі аябай бий жерде только насосқа қойдық. Сіздер өзіңіздің күштермен де ошо учетчиге аракет кылсаңар, ошондо төлөм жакшы болот да. Учетчиге кызыксаңар, эме болот, төлөм жакшы болот. Абоненттердин көбөйөт. Ким канча жабып атат, азыр үйүндө электр энергияны эконом кылып атышпайбы, туура? Сууну дагы ошондой эконом болуп калышы керек. Ошон үчүн мынандай проблемалуу жерлерди өзү карап көрөлү, өткөзүп тездетели. Bunu töregan kichkina bolalardan shu poliklinikadan medsestralar xabar olardi. Mana hozir 4 oylik bolam nevaram bitta medsestra kelgan yo'q. Bu yerda bu poliklinikaning glava cho'tirib Ишматовда медсестра бар, барып жаткан, мен өзүм тестировательский жооп берем. Мага жооп бербейм, ошо элдерге берем. Бересиңер. Мага беретін арасында билип атат да, түшүндүңүз да? Түшүндүк. Шаарда медсестра кеңири болсо эле иштейт дегенде. Район болгондо ойлонот эле, айыл кыштак болгондо, ой, кадр жетишпейт деп. Түшүнүңөрбү? Главврач толтура главврач болгон деген. Жетекчи болгон деген толтура, түшүнүп атасың. Ишиңерди кылгыла мына. Мына туура айтат да. Түшүндүм. Мындай айтканды жаман көрбөйлү да. Туура нерсени айтып атат. Неберем 4 айлык болуп калды, бир дагы келет. Азыр бүт мамлекетибиздин бардыгы коррупцияга каршы күрөш жүргүзүп атат. Сиздер баш болуп. Сиз бул депутаттар иштеген саясатчылар менен качан бул коррупция боюнча эме күрөш жүргүзөсүз? Же булардын өздөрүн менчиктеп алганбы? Же олар балдарга тарбия берди? Же тарбия берип колунан келбеди? Же олар билим жетишти? Ушуга сиз качан бир контролду кылып, ушу жагын бир колго аласыз? Алгыс кеңешмесине катыштыңар, а? Мен айттым мындай. Бир эле нерсе сурадым да. Элден акча сураган токтоткула. Мына сөз бар. Бул эжекелер же бул директорлор айтпайбы? Жалпы эле айтылып атат да, шаар боюнча ушу сөз бар. Бала бакчага кирсең 5 миң, 10 миң акча сурайт. Мектепке берейин десең, акча сурайт. Деген сөздөр болмок. Бир эле бул тармакта эмес, больницага кирсең дагы койка жок, места жок деп туруп акча сурайт. Дары-дармектер сатылат. Мына камокко эмеге аптекага бар, ошол Паланчаева дегенден албасаң, башка дары болбойт. Деп бүт өздөрү бонуска отуруп алган да. Кечкурун чыгат барганда бар процентин чыгарып берет. Жазганда да кымбат дарыларды жазышат. Бул болуп аткан чындык, ачуу чындыктар да. Мына азыр айтып атабыз, медиктер да отурат, мугалимдер да отурат да. Мына баардыгыбыз тазалыкты өзүбүздөн баштайлы. Тура? Же мен бала бакчанын директорун, же мектеп директорун бар акча топтоп алып кел десе, анда менде күнөө болот. Мына сиздердин астыңызда да айтып атам, мына жетекчилер отурат. Жакшылар таза иштегиле деген талапты коюп атабыз да. Анан эми күрөшөбүз, азыр мына начальник милиция келип айтты, талайлашып беришти. Мен буларды кичине кармап атам органдарды, кое 5-10 миң сом үчүн айыбы төгүлүп калбасын ошо эжекелер. Же болсо ошо врачтарды. Тибегилер мына тактап бир сыра, эки сыра айтат. Менен эми уже кеткен жок. Мен элдик жыйында дагы айтып атам, коллегада 6 айдын жыйынтыгында дагы айттым, 9 айдын жыйынтыгында дагы айттым. Координациялык кеңешмеде коррупция боюнча кече карап туруп чечимдерди кабыл алдык, бүт баарына жөнөтөбүз. Бизден кетпеди да өзү. Эми болду органды киргизем мен. Органды киргизебиз, себеп сурадым мен, болду. Кимде силер дагы эл дагы бермегилер да. Берип атат, акча сурап атат деп жазып бергилер. Озек эмес, жазып бергилер. Бир күндө жоопко тартып албасаң, мен сага арыз менен кайрылып менен акча сураганымда. Сен кылбай койдуң деп туруп мага күнөөнү коюлган. Анан айтасыңар, озек арыз жазып бердиңиз, койду деп качасыңар. Больницада акчалап келсеңер, барып месяцына палатасына чейин киребиз, жакшы карап атат дейсиңер да. Туурабы, айта албайсыңар деп. Областта иштедим, областта да ушул көрүн. Элге барсаң туруп айтат, мындай кылып атат, акча сурап атат, медиктерде. Да сурап, жанына барсаң айтпайт. Жазып бер десең айтпайт. Ошон үчүн урматтуу туугандар, мындайда айткыла, бетке айткан сөздүн зары жок. Бул коррупция менен бир эле мамлекеттик органдар же биз жетекчилер эмес, эл дагы ошо күрөшүш керек. Эл дагы колдош керек. Туурабы? Колдош керек. Бизде чынын айтайын, бардык Кыргызстанда система бузулганбыз да. Акча албайынча кызмат көрсөтпөй калган.
ылчымдуу. Коррупция менен күрөш көрүп атасыздар Кытайда жаш кыздарды, жаш мамлекеттик кызматтарды 200-300 отургузуп автомат менен ынтык менен артынан басып коюп атат. Туурабы? Колуна кишени салып, бутуна тизелетип отуруп берем. И то бир окту дагы өздөрүнө төлөтүп атат азыр. Туугандары төлөп атат да. Мына күрөш коррупцияда. Bir günde 10 milyar adamlarda atkan memleketler var. Biz değil onları. Düşündürüyor işler жүрüp атат. Айтып атат. Атпаса дагы бирок түрмөгө кирет. Ошон үчүн мына сөздөн айрылышыбыз керек. Шаардык бөлүмүнүн башчысы. Түшүндүңүздү? Көз канча жолу сурашты. Көрдүңүзбү? Мына менин сөзүм эмес, элдин сөзү. Дүр болуп атат. Күндө айтканбыз, айткыла түшүндүрүп, да мындай мен айтып бердим. Бирок жакшы директор болушу мүмкүн. Балдар бакчага керек. Бирок жаш болсо кыйын болуп калышы мүмкүн. Бизде атайын резерв фонд бар да менде. Мына кеңеш бөлүп берет. Мэр кыйналган адамдарга мына жардам берип турду. Андан көрө биз береличи, мен айттым, сурандым, мен кыйналган акча керек болсо, мына акча берип турайын, жардам бере. Сен ушунчалык алмаштыргыс директор болсоң, биз колдоп турайын. Алмаштыргыс врач болсоң, биз колдоп турайын. Акча керек болса, анда мен жардам берейин, проект жаз, мына жеңилдетилген узак мөөнөттө кредит алып турганда бизнеске кетиш керек. Акча керек болсо, жашоо керек болсо. Анан жок алып туруп, бийликти, президентти, жетекчини жаман көрсөтүп коюп, ошол жерде отурган алып тура эмес. Урматтуу агай эжекелер. Эгер ушу залда болсоңор суранам силерден. Мына элдин бийликке болгон ишеничин отуруп алып туруп бир директор же бир врач же бир чиновник кызматкер бузуп атабыз да. Барды келип президент эмнени айтып атат? Кайсы күрөш дейт? Кандай күрөш? Эмнени күрөшүп атасың? Туурабы? Ошо суроо берет да. Ошон үчүн давай мына сөздү токтотуп калалы. Сен дагы жыйын кылып, туурабы? Уят болосуңар. Эгер мен сурап атканымда анда айтат эле биз түртөн эме болуп койдукчу деп. Анда кылбайлык болгон. Memleketimizde tıçılık olsun, bunlar aksakallarına,